Мирлан, ешке чыгып, досторуң менен ойногуң келеби? Башын ишип сүйлө, болду. Досторуң барбы бул жерде? Бар. Келишеби сага? Болду. Буюрса басып кетесиң, э? Мирлан бул кышта сыртка чыгып айлананы көрө элек. Өз алдынча баса албай калганына 10 жыл болсо, бул жылы аны жана 3 карындашын 64 жаштагы чоң энеси жалгыз багып жатат. 16 январда кулаган учак бул үй бүлөнүн мал сарайын толук алып кетип, анда байланган саан уюу музоосу менен өлүп калган. Уюнун сүтүн сатып, неберелеринин тамак ашына жаратып жүргөн Мария Атабаева жашоо турмушу тууралуу буларга токтолду. Өзüm de oruçam, ne putum da oruç. Ana keyin nevirelerim bul. Özümün oğlum atı Ulan, bul balamın atı Mirlan. Ana 13 yaşta 2004 yılı törölgön. Anan keyinkisi Nurzeyda Ulanbek kızı. Ol 3. klasta okuydu 2007. Anan keyinkisi Anara 2009 yılғы 1. klasta okuydu. Anan keyinkisi Feruza 3 yaşar. Улым болсо Москва өткөн, келиним болсо ушулар таштап коюп кетип калды, эме кылып. Анан өзүм карайм, неме кылып, сарайда уй бар эле, ошону уйлардын сүтүн кичине саап, балдарыма берип, анан сатып ошону мен тирилик кылчу элем. Мынан түп шалактап бутунан бутун колун өтө көтөрө албайт мынан. Колун көтөрсөң, анан түшүрөйт мынан. Колдору шалактап эметип. Колун көтөрүн мынан. Кармап тура албайт өзү эме кылып. Эметип мынан. Ушул буттары шалактайт, тика тура албайт да, эме кылып мынан. Ооба, ооруйт ана. Мына бутуң жылдырчы десем, жылдыр албайт эме кылып. Эметип колун кыймылдатып койчу десем, эмете албайт мынан. Окатында иш албайт, мен берем эме менен тамакты. Мария апанын айтымында Мирландын 3 жаштан кийин эмне себептен баспай калганын дарыгерлер деле аныктай элек. Майыптыгы боюнча пенсиясын келини кетип калгандан бери ала элек. Мунун себебин ал келининин паспортунун колдонуу мөөнөтүнүн аяктаганы менен түшүндүрүүдө. Келиним мен айылга кеттим эле. Балам экөөбүз кичине айтыша кетип, анан кийин мен кеттим. Мен ушу 4 баланы карабай, минималдык баланы карабай. Бала меники эмес, сеники деп таштап туруп кетип калыптыр, анан эрге тийип кетем, мен буну карабайм деп ошентип айттыр балама. Анан келсең кете бер деди. Ошо ойдон эметип кайрылып келген жок. Кокус кайрылып келгидей болсо бербейм балдар деп. Ошо сөзүн эметип. Келсе ушул апатта деле бир келип кетет эле да. Ой, майда эле кеткен. Мен балама айттым, мен коем, ушунча балаң бар. Жарашып ал десем, апа, оны кабырбаңыз, мен албайм, болду, бир жол кетти деп ошентип койду мен. Анан өзү чечет экен, мен кактым, мен коем, жарашып эле алсын, баласы менен тирилик кылсын дейм да. Башкасын эметпегенде мына кичинекейин көрбөйсүзбү, ушуну эмчек эме өткөн кызды таштап атып кеткен. Бирөөнүн жашоо турмушун талкуулоо максат эмес болгону балким Мирланга жетиштүү медициналык кароо болсо басып кетүү мүмкүнчүлүгү бардыр деген суроо жаралат. Мария апа жалгыз уулунун жалгыз эркек баласынын келечегин ичинен сызып ойлонуп, өз алдынча дарыгерлерге алып барып, бирок оңдуу жооп ала алган эмес. Бирөөлөр аркылуу ушул врачтын номерин бергиле деп сурандым мен өзүм. Ошону алып алгандан кийин очередька туруп, эртеси күнү очередька туруп, кечке туруп, анан кийин бардык. Барып очередька туруп кирсек, компьютер кармап отурган экен. Бизге очередьта прием кылып аткан экен, компьютер карап турган экен. Анан ондо баламы жолума көтөрүп баргам. Кичинерээк болчу, салмагы унча чоң эмес эле. 380ге түшүп, анан кийин Шламбаптан түшүп калып, 150 сом менен таксиге отуруп, анан кийин бардым. Анан кирип, анан кийин столго отургузуп, анан кийин кандайсыңар дегенден келдик, жакшысызбы деди. Анан ушундай балам ушинтип колдору буттары ушинтип иштей албай атат, ушундай десе мындай карап туруп эле жакшы болуп кетет. Докторлорго көрсөттүңөр деди, көрсөттүк десем жакшы болуп кетет, бара бергиле деп ошондой мындай көңүл коштук кылып, кандай кылып кабар алып койду да. Анан кийин мен эми өзүм улаган киши болсом, анан адеп эме сүйлөй алган жокмун. Анан ошентип анан кайра баланы жонума көтөрүп алып чыгып кеттим. Ошо ойдон анан ошо ойдон кийин баргым келген жок, барган жокмун чын акыйкат. Алым жетишинче көтөрүп жылдырам, ана балды кыздарым менен аракат кылып. Анан не кылалы, айла жок, ушундай кылабыз. Колескабыз жок балам. Мына ооруп кыйналбайбы түнкүсү?
кыйналат. Путум эле путум дейт, путуну калайм, кичине өдөгүлдүй кылып, анан бияк жамбашка кырланып жаткырам, биягы менен жаткырам, кээде чалкаман жаткыр дейт ушу. Бир эле эмеде жата албайт бул бала. Деп кырланып эметет. Анан типтей көп отура албайт. Кичине отурат да кайра жатам дейт, жаткырабыз. Мария Атабаеванын бул тагдырын аягандар небересин майыптар үйүнө берүүгө кеңеш беришкен, бирок ал бул кадамга барууга батына албай турганын айтат. Бергим келбейт да акыйкат. Экиче болсо мейли эле. Эч такыр бергим келбейт. Баламын жалгыз баласын каяка бергим келбейт эч. Мындай самолет түшкөндөн бери бежи дагы шоковый состоянияда азыр. Анан балдар да ошондой болуп турат азыр. Эже дагы эч бирөөгө арызданбай, ушу унчукпай, ушу сабырдуулук менен ушу 4 баланы карап жүрүптүр да. Азыр эртең менен таң азандан туруп ушул апа кыймылдайт. Түн 1 убакка чейин балдар тындыргы чакты. Тындырып жаткызып эметкиче ушу тынбайт. Мирландын атасы Орусияда иштөө үчүн мындан 1 ай мурун кеткен. Ага чейин курулуштарда иштеп, ушул турак жайды курган. Эгер жакшы көңүл буруп караган дарыгерлер болсо, эне да өзүнүн колунан келгенин небересинен аябай турганын билдирет. Болгону ал үчүн өлкөдөгү медициналык система чытырман токойдой сезилет. Мындан улам биз өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Турусбек Султаналиевке абал тууралуу маалымдадык. Мирланды эгерде бияктан врачтарга көрсөтүш керек болсо биз жардам беребиз. Айыл өкмөтү аркылуу мына квартальный айтабыз, алып барып машина деле таап беребиз буга. Алып барып тиги больницага көрсөткөнгө биздин кудуретибиз жетет. Анан экинчи Минсоцко биз кайрылалы. Бул кишилердин данныйларын баарын тең алып туруп, Минсоцко берели. Анан Минсоц Кыргызстан боюнча да министерство туурабы? Анан ошолор жардам бериш керек го деп ойлойм. Алар деле жок дебес керек. Мен азыр чөнтөгүм менен 1000 сом берем буларга. Мүмкүнчүлүгүм бар өзүм атыма. Келиңиз. Келиңиз сиз. Чоң рахмат силерге. Мына ушундай жакшы убадалар аткарылып, Мирландын тилеги орундалат деген ниеттебиз.